Жашым 80-ге кетип атат. Анан мен мына шартым күндөн күнгө жаман боло баштады. Газ менен кирем, ушуп отурам, карганда тимеле ушумай электричествомен. Анан эшиктеги плитаны жок кылган да. Ал плитаны болсо керектен чыккан 50 жылдык мурдагы плитаны алып келген газ чыга берип туруп уланып, докторго барсам уланды деген справка берди. Башым эле оорулушат. Анан ушулардын баарын жазып бердим да мэрияга. Берип анан кийин мына короодо туалет жок калдык, 2 пенсияны деп берсек, тиги мурда бир 9-10 ай мурда бул төрага болгон. Депутаттардың. Ошонда кирип бир 2 аял өзбек аял менен кирип, мына жерин алдырып коюптур, үйүн алдырып коюп, Нагорныйды билесиңер, ошол жерде деп келсем, угуп отурган, анан бир убакыт эле эмне келдиң дейт. Кагатаң жокусуна келдим дедим да жанымга шайып. Эмне угуп отурасың сен? Муналар мынтип атасың дегенде, мен эшке чык деп айдап чыккан. Анан учукпай чыгып кеткенбиз. Анан жыл өтүп, ай өтүп, уже мэр болуп калды. Анан эми аны кек сактабайт дедим да. Кек сактабайт деп арыздын жообу жок. Анан барып көрөйүнчү деп барып күтүп отуруп кирдим. 28 ноябрда бардым. Анан ага чейин эле бергем арызды. Арыздын жообу жок, кыш түшүп баратат, туалет жок, үйдүн ысыгы жок. Анан газда ууланып, астынан газ плитага ууланып атам. Ошентип кирип барып эле баса газ плитаны акимат куруп берген. Бага арапа жок кылганда. Анан мен дагы ошентип акимат куруп берет ошентип бардым да жазып. Баргандан кийин эле эште күтүп туруп кирип барганда эле обычно мына келгенде келиңиз, отуруңуз дейт да, душман болсо дагы. Ак чачатты жылан кирсе деле. Эштен киргенде эле мени алып кетти деди. Отур дебейсиңби? Эмне болуп кетет эле, бир иш менен келдик десем, отурбайсың, тур үйдө. Бар кет деди. Отура эле келем, тур үйдө деген жок, бар чык деди. Неге чыгам деди мен дагы. Итти кет дейт. Мен деген кадыр баркым бар, мамлекеттик мекемеге келдим десем эле колума жетти эле жөнөдүм, момунтип эле сөккөндө эле кулагым чуулдап укпай калдым. Чыгышып кетип эле ачуусу келип момунтип эле. Анан мен дагы каршылык көрсөттүм. Чыкпайм, эмнеге чыгам? Бир жолу уруп чыгам, мен колум көгөрдү деп эле мындай неме буяка умтулдум. Умтулса сүдүрөдү, эки дөлөңгүттө болгон экөөсү келип калды. Же секретарь звонить эткем, же ошол жерде турганмы, телеграм берип, дароо келип үчөө эле баарыңы сүдүрөдү. Мен чыкпайм дедимби, сүдүрөдү. Эркектер да күчтүү экен. Бир убакта эле колу башым неметип, колумдагы сумка чачылып кетти, кагаздарым бардыгы. Ушуну мен эшикке чыгарып койду. Ыза болуп, анын кагаздарын чогултуп берди, ыза болуп, эшикке чейин чыгарып койду баягы бала. Келип отуруп, арызданбай эле коеюнчу. Ушу түшүнбөгөн неменде олуп отуруп, прокурорго эметтим. Өзүм нүкөлөрүмө маслихат кылсам бериңиз деди. Анан шаардык прокурорго бардым. Аны деле билдим, ал деле мэриянын баардык иши бир деп. Барып ана Арслан Мурзаевка барып арыз тапшырдым. 28-нде эмес, где-то 4-5 декабрда. Тапшырсам ана направление берейин дешпейт. Анан кайра өзүм бардым. Направление бергиле, мына көгөрүп кетейин деп калды, 10 күн өтүп кетти. Десем направление беришти, анан судмедэкспертине бардым. Колум эле ойт, көрсөм эмне ооруксун калыптыр. Мен азыр деле шишик бар. Анан эмне колум ооруп атат десем, буларга карабайт экен судмедэкспертиса. Неме карайт экен деген, бул больницада травматолог врач Алмаз Тайланович деген карап, эже бул ушуп деди. Кыргызчасы чозулуп калганда, тамырлар чозулуп калганда, бул ушул деле карматпайт экен. Мына онтип эле көргөр. Анан ал жазып берди, аны деле алып барып бердим. Андан деле дарек жок, мына 1 ай болоюн деп калды. Мына жерде эски бир сарайды туалет кылып алган болчусу, жарымы түшүп калгандан кийин буларды ушу үйдүн ээсин суранып атам. Айнана каяка барабыз? Ушуну оңдоп бергилечи. Мына 2 бала оңдоп атышат. Жеке маселеси менен келген экен. Буга чейин да кайрылган экен, мэрияга келген экен. Биздин Жалал Абад шаарынын биринчи вице-мэрине Марем Балымбековичке да кирип чыккан экен. Жеке маселеси ушул өзүнүн үйүнө газ плита сатып бергиле деген маселе менен келген экен. Мага келгенде мен кабыл алганмын. Тилекке каршы мен шашып атканмын. Анткени бизде жыйын бар эле. Ошол жыйынга шашып атып, эже кандай гана арызыңыз болсо, эмне маселеңиз болсо, ошол мэриянын биринчи этажында, мына сиздер билесиздер, ал жерде жанагы единое окно деген бизде бар. Ошол жерге арызыңызды таштап коюңуз, биз мыйзамга талаyak 14 күн ичинде жооп беребиз деген жообум болгон. Тилекке каршы эже ошол билбейм, баягы бир эмоция калдырды, башка болду. Ар кандай бир туура эмес сөздөрдү сүйлөдү, бирок мен ага маани бербестен бул жерде менин жанымда мен чыгып баратканымда ушул вице-мэрим кирген мага, социалдык маселелер боюнча Руслан Алтымышев кирген. Жана ал вице-мэр биринчи этажга чейин эже кичине эмоция калдырып, ар кандай туура эмес сөздөрдү сүйлөгөн, ошого карабастан сылык сылпат кылып узатып койгонбуз. Мен өзүм жыйынга кирип кеткем. Азыр ушул прокуратурадан жазган экен. Мен үстүмөн ушундай туура эмес мамиле кылды деп. Анан сураштырып, мен өзүм дагы иликтеп көрдүм. 28 ноябрда келген экен мага. 5 декабрда же кандай ошол кайрылган экен. Мен боюнча ошол бир карап берсеңер дегенден.
мен ал боюнча жооп бергенге даярмын. Эгер күнөөм болсо, күнөөмдү толук мойнума алып жоопкерчилик тартканга да даярмын. Биз эгер ар бир инсандын жеке маселесин эгер ар бир үйгө газ плита сатып берип, ар бир үйгө холодильник сатып берип, же бир бытовой техника сатып бере турган андай бизде андай мүмкүнчүлүк жок. Биз аны иш алып барбайбыз да. Себеп дегенде сиздер билесиздер, бизде канчалаган миңдеген шаарда майып балдарыбыз бар, инвалид жарандар бар. Аларды ким ойлойт? Ошондуктан мэрия кимдир бирөө келип, анан мэрияда кимдир бирөө кичине бир скандал салып, кимдир бирөө мен сени үстүңдөн жазам, үркүтөм, коркутам деген жанагындай таризде сүйлөшүп, анан ушуну менен маселемди чечем десе, анда терең жаңылышат.